окуу жана окуу дейт. Азыркы айымды мына ушул жерге чакыраарымда албетте сыймыктанабыз. Бул айымдын ар бир айткан сөзүнө таасирленебиз. Жогорку билимдүү филолог, журналист, юрист, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун магистры, мамлекеттик кызматтын 2 класстагы кеңешчиси, филология илимдеринин кандидаты, учурда Ош шаардык кеңешинин депутаты Кадырбек кызы Нуркыз айымды чакырып койгуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар жаңырсын. Кубанычтабыз. Микрофон сизде. Рахмат, арбаңыздар. Рахмат Айзада Бекеч. Урматтуу айымдар, ушундай биздин эгемендүү Кыргызстаныбыздын Борбор шаарында өнүгөлөсөлү деп Орта Азия айымдар демилге көтөрүп, ошолордун 5 мамлекеттин ортосундагы эң ийгиликтүү, эң активдүү позициясы бар, убактысына өзү ээ боло алган жана өнүккүсү келген айымдардын форумунда жолугушуп отурганыбызга, жаратканыбызга чексиз шүгүрлөр болсун. Жашоодо биз күндө максат коюп, анын аркасынан умтулуп, ары бери аракет кылып, ошонун жыйынтыгын дараметибизче жетишип жашайбыз. Сиздер бүгүн биздер менен кезинде жол тартып, анан ошондо аты жүрбөй калганда эр токуму менен колуна көтөрүп, төб ашуудан өтүп кеткен Кожомкул деген кадырлуу, легендарлуу балвандын атын алып жүргөн спорт ордосунда отурабыз. Демек, мунун өзү бизге алдыга койгон максатка дайым жетүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин жана анча-мынча тоскоолдуктар бул тоскоолдук эмес экендигин эске алууга болгон сонун мотивация. Ошон үчүн бүгүн башка өзүнүн курбуларынан, балким абысындарынан, балким эже сиңдилеринен жана замандаш кошуналарынан айырмаланып, өзүн өнүктүрүүгө бир күнүн арнаган жана ошондой эле өнүгүү жагынан замандаштарынан бир кадам алдыда турган сиздей айымдар үчүн сиздер кол чаап коюңуздар. 21 жыл тажрыйбасы бар мугалим катары, анын ичинде журналисттерди окутуп жүргөн айым жана журналист катар мен ойлогом бул форумга мени сүйлөө маданияты боюнча чакырат. Бирок эмнегедир кайнене келин маселеси боюнча чакырды. Мен ошондон улам түшүндүм, сүйлөө маданиятынан да маанилүү маселе бул биздин жашообуздагы үй бүлө мамилелери турбайбы? Үй бүлө мамилелери жалпы ордуна коюу бүгүнкү күндүн зарылчылыгы жана бизге керек маанилүү маселелерден экен. Ошон үчүн сиздер менен мына ушул темада сүйлөшүүгө аракет кылалы. Деги эле кайнене ким деп сурасак, барыңыздар эле оозуңуздар менен, ыйманыңыздар менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн апам да, экинчи апам деген менен анча-мынча келин деп чымчып койгонду эстеп, апам да деп айтасыздар. Ошол үчүн дагы Аллах ыраазы болсун. Себеби бизде тарбия, бизде адеп, бизде ыйман көп, бизде гана Анна Васильевна дебей, жолдошунун апасын апа дейт да. Бул өзү эле сонун нерсе. Бирок ушул көйгөй каяктан келип чыкты, кылымдардан келеткан кайнене келин мамилеси вообще эле бул эмнеге көйгөй болуп калкып чыкты деп ойлонуп, мен жеке өзүм үй бүлө академиясын түптөп, бир нече айымдарды окутуп, анан ажырашуунун астында турган 100 үй бүлөнү кабыл алганда анализ кылып отургандан улам бир нерсеге ынандым. Биздин үй бүлөбүздөгү, биздин болочоктогу турмушубуздагы кайненелер менен болгон мамилеге баардан мурда апаларыбыз күнөөлүү экен. Анткени кичинекейибизден баштап бизди чоңойгондон кыз бала антип күлчү эмес. Ай, оозуңу жап. Кыз бала чалчактабайт. Кыз бала шоктонсо болчу эле. Жакшыраак чай демдеп кел. Ай, эмне деген чай бул? Мен койчу берем. Эртең бирөөнүн үйүнө барсаң, кайненең мурдуңа коюп коет могу чайды. Деген сөздөр таанышпы? Мен балалыгымда чоң энемен, апама нуккамын. Силердин апаңар деле чоң энеңер деле менин апам чоң энем жашаган коомдо жашап замандаш болсо керек. Андан кийинкиси анын уландысы кетет. Эмне тултуясың? Моундай пейлиң менен бирөөнүкүнө батпайсың.
мен унчукпай кое берем. Могу пейлиңди көрсөтсөң, күйөөң төбөңө 4 коюп алып келип коет үйгө. Деген сүйлөмдөр таанышпайбы? Ошентип апаларыбыз бизди жакшы кылабыз, тарбия берейин, жашоосу жеңил болсун деп отуруп, үйүндө болочокто түнү уктабай 9 ай омурткасы сыздап көтөрүп, анан өзү кийбей үйгө буюм алып, балким балдардын жыргалчылыгынан кечип Россияга барып, 2 кабат үй салып, анан мал ал кылып, каражат топтоп келин алсам экен, калың берсем экен деп баласынын бутунан өп чоңойтуп аткан энеге бизди кайрап чоңойтот экен да. Анан биз ошону күтөт экенбиз. Мен азыр жыргап жүрөм, бирөөнүкүнө баргыча жыргап алайын. Анан барганда ал мурдума чай коят депчи. Ошондон улам урматтуу айымдар, бизге ушундай бир чоң миссия берген, аял деген миссия. Ким үчүн аял болуу кысынуу болушу мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн атаң көр дүйнө, катын болбой эр болсом, кары болчусу атаңдын ажыбай болбой мен болсом деп жүргөндүр. Бирок аял болуудай бакытты, аял болуудай зор миссияны берген Аллахка азыр чогуу барыбыз бир сыйра шүгүр айталы. Анткени жердин ээси, жер планетасынын ээси 2,5 миллиондой түрү бар жаныбарлардан жалгыз акыл эси ыйманы тили менен айырмаланган адам тукумун улоо вазыйпасы, миссиясы бизге уланган. Ошон үчүн айымдар бар болуңуздар. Анан ошол аялга апаларыбыз анан бул деген келечекте мен өзү бир айым болсо, келечекте 5 баланын, 10 баланын, 2 баланын энеси болот деп тарбиялап атканда ушул программаны салып компьютерге киргизип койгонун, флешкабызды толтуруп койгонун билбей калат экен. Ошон үчүн сиздер дагы болочоктогу кыргыз коомунун улантуучусу, баатыр балдардын апасы, адамзаттын тукумунун жашоосун өзгөртүүчүсү, аябай садага берүүчү бардар балдардын апасы боло турган энелер катары кыздарды тарбиялап атканда үйүндө уулун чоңойтуп отурган энеге против настрой тарбиялабай чоңойтуңуздар. Биринчи программа балам деп эле жоопкерчиликти өзүңөр эле алып, могу тултуйган мүнөзүң мага жаккан жок деп эле өзүңөрдү эле жаман көрсөтүп, кайненени күлөбөй эле. Мен аппак кызым, айдай кызым, балким периште кызым, ханыша кызыма моундай мүнөз жарашканын көргөн жокмун. Мага жаккан жок кызым, сен бир ойлонуп көр. Деп эле өзүңөрдүн атыңыздардан сүйлөй бериңиздер, качанга чейин сулуу болобуз. Качанга чейин жакшы көрүнөбүз, качанга чейин мен эмес деп айтабыз. Бул биринчи фактор. Себеби врачка, дарыгерге барганда дарыгер, доктор менин көзүм ооруп атат, же болбосо давление болуп атам десең, биринчи пульсуңузду текшерет, давлениеңизди текшерет, общий анализ крови жөнөтөт. Эмнеден ооруп атканыңызды билип алмайынча аны дарылоо туура эмес болуп калат. Анын сыңарындай биздин кайнене келин эмнеден көйгөйдүн келип чыккандыгын диагнозун биз азыр баштап атабыз. Бизди тарбиялайм, артык кылам, ак сөөк кылам, көлөкө жерге багам, сонун энени тарбиялайм деп аткан апаларыбыздын программасын бүгүн башыбыздан алып ыргыталы. Анткени кайнене бул сиздин апаңызды эле уул тарбиялап атат. Сиздин апаңыз сыяктуу эле бели ооруп баласын чоңойтуп, ак жоолук салып алган келиним уулумдун үйүнүн жарыгы, түнүнүн жарымы болсо экен, менин ушундай бир сыр чечерим болсо экен, бактылуу балдардын апасы болсо экен деп даярданып жүргөн эле эне ал. Ал гестапо да эмес. Ал коңшу бизге чет мамлекеттен улам баскынчылык менен кире берген мамлекеттин президенти деле эмес. Ал жардыргыч деле эмес. ФБРдын агенти да эмес. Ал эне. Ошол кабыл алууну бүгүн кыздардын программасына киргизип, өзүңүз кайненеңиз менен мамилеңиз начар болуп аткан болсо, 1 мүнөткө апаңыз, жолдошуңуздун апасын аял катары кабыл алууга аракет кылсаңыз, аны кечирүү,
анын анча мынча нерсесин өткөрүп жиберүү оңойго айланат. Мисалы, аял кайнене. Эмне көйгөй башталат десе, биздин кыздарыбызды ошентип эртең алып келип коет. Анан ал кечирбейт. Ага жакпасаң, кайнене деген бар дей берип, кыздар барганда, келин болуп барганда, башындагы программадан же корунуу, жагуу, өзү бойдон калбоо табияты менен. Качан мага эскертип коет экен, жакпай калып отчисление болуп калсам, кошуналар уят болбойт бекем деген корунуу программасы, же защита деп коет. Лучшая защита — это нападение. Ушундай деп айтса, мындай дейм. Деген коргонуу менен баруу, бири-бирибизге эмоциялык толкундар чагылат дагы, үй бүлөдөгү ынтымакты сактагыч болгон эки аялдын ортосунда келишпестик келип чыгат. Келин анан кайнене. Ошону өткөрүп жибериш үчүн 1 мүнөткө эле келиндер өзүбүздүн кантип бала чоңойтуп атканыбызды эстеп коелу. Кантип токсикоз болдук, цистит айтпайлы коеюн. Унитаз менен кучакташкан күндөр, 5 айлап суудан башка эчтеке өтпөй калган. Анан аябай бурап, ичибиз бурап, сохранениеге бутоңу шалкалап жаткан түшүндүңбү? Деп буттасып коюп, тойго бара албай калган күндөр. Бул бир эле түнү. Анан төрөп алгандан кийин ал түнү менен уктабай чыккан. Анан анын айынан биз жолдошубуз менен таттуу мамиледе боло албай калган. Өзүбүздү эркелетип, сонун кийим кие албай калган, төшсөзсүз ачык бош киргенбиз ишибиз керек. Эркиндигибиз чектелген күндөрдү бир эстеп коелу. Ал ошентип баласын чоңойткан аялга, аял жүздөгөн кыздардын арасынан сенин калыңыңды төлөп, сага той кылып, сага ак жоолук салып, жаманбы жакшыбы, бешене тери менен тапкан үйүнүн ачкычын, уулунун бактысын, байлыгынын башатын сага тапшырган аял. Андыктан аны кабыл алуу. Азыр эле Марзия айым айткандай, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн экинчи энем деп кабыл алуу бардык көйгөйдү чечүүгө жардам берет. Бул кыйын. Айтып коюуга оңой, бирок кылып келинге, ай келин, могу төшөккө эмне тийгизип койдуңар я? Азыркы келиндер түшүнбөйм, кусуп жүрчү, биз памперси жок эле. Тооба кылдым же тамагы бышпайт. Жакшы келиндин эки колун баласы байласа сүйнөбүз, биз илгери бир эле колун байлаш экен деп атканда, бул мени жүздөгөн кыздардын арасынан уулун алып берген эне да. Деп коюш кыйын. Аябай кыйын. Бирок жаман менен жакшыны элдин баары айырмаланайт. Бирок эки жамандын түзүгүрөгүн тандап чечим чыгара билүү өзгөчө айымга маанилүү. Сиз ошол мезгилде десеңиз болот. Майлы уктум десеңиз болот. Же макул деп кирип кетип, күйөөңүздүн эмесин, кулагынын антеннасын, наушникти алып алып, пычакты курчутуп, оң тетири сүйлөп, анан апа, биз жашайбызбы, жашабайбызбы дедиртсең болот. Же кирип жашнакай түйүнчөктөрүн көтөрүп апаңкына кетип калсаң болот. Бул оңой. Бирок мунун аягы эмне менен бүтөт? Же ошол мезгилде байкабай калыпмын апа деген эмне менен бүтөт? 1 мүнөткө эмоцияңы бар жогун жыйыштырып, жаман күйгүздү го, бирок мен ушинтип коеюн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн десең, ошентсе да айтып койдум да. Деп анан кайтат. Сүйүү кайнене, эне, ал бизге окшош мээримдүү, кечиргич, боорукер, адамзат тукумун улагыч, кайнатабыздын далай көз кыскан жоруктарын кечирген айкөл аял. Берки 4 варианттын тең последствиясын көргүлө. Күйөөң чыкты, разборка болду, урушту. Жакшысы итимдей болду, 2 күн 2 жакты карап, чай ичпейм деп жашайсыңар, жаманы түйүнчөктү алып отчисление. 3 күнгө, 5 күнгө отгул алып келсең болот, 5 содержание алсаң болот. Анан кайра келгендеги абалчы, кудду баш шөмүрөйүп. Чай ичесиздерби?
деп қалғандан көрі 1 мүнөткө текеберликти сындырып бул апада деп. Бирок текеберликти кантип сындырыш керек? Ал аялды аял катары келин кабыл алыш керек. Менин мага тапканын ап келип жаманбы, жакшыбы, башыма ак сарай мингизип, ак сөөк кылып, бриллиант коробосо дагы бар тапкан акчасын менин балдарым менен мага жумшаган. Сүйүүсүн мага арнаган, үйүнө мени ап кирген уулду чоңойтом деп, бул аял көзүнөн көз, терисинен тери, сөөгүнөн сөök, кирпигинен кирпик берип картайды. Анан үйүндө алып, сен бала чоңойтуп атасыңбы? Жок, кире бер, тамакты өзүбүз бышырып коебуз деп, анын кайненеси жонуна массаж жасады дейсизби? Аны да ошентип, ай келин деген кайнене караган. Ошентип ал ошол стрессти көтөрдү. Анан эми көрөм деп келсе, анан келин деле былжырай берсе, кайнене сдаваться эткенге акысы барбы, жокпу? Имеет право. Акысы бар. Анткени ал эне. Ушул статус менен. Биринчи эми өзүм тилим өткөн, өзүм кичүүлөр, мен курактуу келиндер, кыздарга асылып алайын, анан кайненелерге деле айта турган сөзүм бар. Сиздер чыдап кое бериңиздер, кол чаап кое бериңиздер. Колдоп туруңуздар. Кайненелер жайлады, менин келиним угуп атабы экен, деп угуп берсин азыр. Атаң көрүп онлайнга жаздырып койбоптун деп угуп берсин. Андан кийинкиси биз келиндердин негизги жаңылыштыгы турмушка чыгып атканда аябай укуктарыбызды билебиз да. Бекер кыз барбы экен, апа? Калың сурай бериңиздер. Жакшы эле сурай бериңиздер. Той деп сөз айттыңыздар ресторанга. 100 киши деп сурай бериңиздер. Ана мен көйнөгүмү баласы төлөйт, свадебный көйнөгүмү төлөйт. Түзүгүрөөк сөйкө алдырыңыз, жеңе. Анан шубаны үйлөнгөнгө чейин алдырып берсин, тойго чейин алдырыңыз деп айтыңыз. Деп укуктарыңызды талап кылып атканда, ар бир адамдын коомдогорду укук менен катар милдет менен коштулоруну унутпайлы. Ошол аял өзүнүн кичинекей мамлекетине күйөөсөкө уулунун жары кылып, жаран кылып кабыл алып атканда, ошол кичинекей мамлекеттин мыйзамдарына баш ийбесеңиз, камалас, штраф аласыз, кубаланып чыгасыз, депортация болосуз, же 15 күнгө вытрезвителге киргизип каласыз. Жөн эле кабыл алыш керек. Мен ушул үйгө барып атам, мен бактымы ушул үйдөн тапкан, ушул үйдөн сонун балдардын апасы болгону баратам. Булардын үйүндө сөзсүз түрдө эштен киргенде же болбосо боюмда, апа боюмда болуп калыптыр, төрөй берейинби? Деп уруксат сурайт экен, сурап кое берейин. Анан эчтекем кетпейт. Деп кабыл алууну үйрөнмөйүнчө, анда карама каршылык боло берет. Мен деген неге экен? Тооба кылдым, мен кул белем. Азыр 19-чу кылым белем. Дей бергенде 22-чи кылым болуп, жалгыз балдар менен отуруп калгандан жаманы жок. Ошон үчүн ошол мамлекет, кичинекей мамлекетке баратканда кичинекей мыйзамдары жөнүндө кодексти окуш керек же тааныганга убакыт бөлүш керек. Мен Дубайга ойногум келсе, Турциядан, Хайнандан, дагы эмне Египеттен көрө Дубайды тандадымбы? Анан мурдуңа маскаңды тагып жүргөн, ковидиң мага жооп кетет десе, жок ай, мен пул төлөп койдум десем, эмне кылат? Мага штраф төлөтөт, же эскертет. Анан болбой эле эмне? Мен тагынбайм, мен деген Кыргызстандан келдим десең, чык дагы депортация кылып айдап кой деп айтат. Жөнөкөй эле мыйзам ушул. Укугубузду биз барып эс алышыбыз керек, бизге шарт түзүп бериш керек, бирок алардын талаптарын кабыл алган сыяктуу эле кичине мамлекеттин мыйзамына көнөбүз. Калайбызбы, калабайбызбы ошол. Болбосо ал мамлекеттен айтып атпайбызбы, таштап чыгып кетишибиз керек да, бизге жакка мамлекетке барышыбыз керек. Ошол. Анан кийин бизде андан кийинки экинчи кемчилик күйөөлөрүбүзгө айта беребиз да. Тооба кылдым, сүйүнүп калабы деп сарылап туруп эме кылдым. Анан де он тим эле жанагы күнөөсү жок лицо кылып айтабыз го. Анан апам билбейм, өзүнчө эле таарынып калыптыр. Бул жакшысы. Но эки көздүн чары чыгып, могу жерге көбүк толуп, факты менен айтып калганда уже кеч болуп калат да. Сиз апаңыздын кылыгы үчүн келип алып, жеңеңизге жооп берип атасызбы? Кечирип коюңуз жеңе, апам кээде кыйкырып коет. Туура эмес болуп калыптыр деп атасызбы сиз?
ошол сыяктуу эле сиз апаңызга кандай болсоңуз, күйөөңүз апасына ошондой. Апасынын характери кылык үчүн күйөөң сизге жооп берүүгө милдеттүү эмес. Сиз дагы апаңыздын кылык үчүн жеңеңизге жооп бербей аткан сыяктуу, сиздин кайненеңиздин кылык үчүн күйөөңүз сизге отчет берүүгө милдеттүү эмес. Жөн эле кабыл алабыз же айтпай коебуз. Нуржигит Кадырбековичтин жакшы сөзү бар. Жаманды айтпай жой, жакшыны айтып жайды. Менин кайненем жаман көрүп атат, кайненем мынтип атат, мага мынтип атат, апам мынтты, мага асылып элатат, немен жаздым билбейм, анан жакпай атат, ушинтет десең, анан күйөөңө кадимкидей өзү байкабай жүргөн сенин качестволоруң башына кире баштайт. Точно. Бул ушинтип аткан турбайбы апамы? Может, экинчисин карайттырмын деген подсказкага жардам беришиңер. Бул биринчи вариант, экинчи вариант. Сен жокта апам чоң айткан оозуңду жапкан болуп турбу? Дейсен анан дуалдарга жүлөнүп клиптегидей капа болосуңар анан. Канча жигит жүгүрүп жүрдү эле депчи. Жөн эле. Апам ушундай дей берет деп күйөө айтып атканда дагычы, мейли. Эмнеси болсо да кечиребиз. Сендей күйөөнү берген мага. Мен любой нерсесин кабыл алам. Сенин апаң болгон үчүн жаным деген сөз. Тим эле эртеси күнү мойнун сузуп, аялым, апам эчтеке дебейт абы деп коргоого көрө турган маневр болот. Ишенбесеңер бүгүн практикалап көргүлө. Үчүнчүсү, эжелерибизге эксперттер болот го. Ушакчы досторубузга, коллегалар бар. Кайнене келин маселесинде эксперттер болот. Мынтип эле кой, эртең мойнуңа минип алат. Мен кайшы айтып койсом, үчүнчү күнү ошого ылайык экен көнүп калды деген эксперттер болот. Ошолорго барып итимдей бардык сырыбызды айтып берип, анан андан эки эле натыйжа калат. Биринчиси, байкуш, могу жакында отчисление болот экен, күйөөсүн мен караштырсамбы деген экспертке подсказка. Экинчиси, курган үйүндө эч ким деле тоготпойт экен, мен деле тоготпой коеюнчу деп көз алдында кадырыңыз түшөт. Эч качан үй бүлөдөгү мамилелерди в кавычках кашаанын ичинде эксперттерге айтып барбайбыз. Бир тууган эжелерибизге дагы. Анткени мен кийип турган көйнөктүн кантип кысып атканын менин эжем кийип көрмөйүнчө билбейт. Ал үчүн менин күйөөмө тийип алып, менин төшөгүмө жатып жашаш керек. Ошон үчүн экспертке айтпай эле акылыбыз менен бул сыноо Кудайдан. Мен буга жетем, мүмкүнчүлүк. Аллах мага көз көрсүн деп, ойлонсун деп мээ, Аллахты таанысын деп жүрөк, кечирсин деп сезим, акыл эс, айкөлдүк, бут, кол берсең, бир аялга мен дей турган болмоюнча, анда биз барып инсульт болобуз караганда, деп балдарыбызга чоң энең какпаш жаш кезинде, көрбөгөндү көрсөттү. Ошондон биринчи жүрөгүм ооруганда отура беребиз. Жок, ошентпей коюшубуз керек. Төртүнчү кемчилигибиз, кайненем биз эч күйбөйт да бизге. Кайненем эч менин балдарым карабайт да. Кайненем ушу үй кылып койгон эмес экен кезинде. Кайненем кайнатам эч сыйлабайт да. Кайнене силерге үй кылып бергенге балаң бакканга милдеттүү эмес, ал өзүнүкүн багып койгон. Ишенип коюңуздар, сен да кийин неберең бакканга милдеттүү эмессиң. Жардам берсең нур үстүнө нур, бирок милдетиңе кирбейт. Сен өзүң балаң чоңойтосуң болду. Турабы кайнелер? Анан акыркысы дайым эле жертва болуп көрүнө беребиз да. Ооба десең депчи, жок, күчтүү болуш керек. Мени жакшы көрөт деп оозубуздан сөз чыга бергенде, ишене бергенде, аябай жаман болуп атат деп мен атайын чыгып, Казакстандан келген тренерибизди угуп отурдум, сиздердин араңыздарда. Жаманыраак сөз айтса бир лянт жөнөтө бергенде, адам кайткыч, пенде таарынгыч, кечиргич болот. Сиз кимге таарынасыз? Көчөдө өтүп кетип атып эле бир аял учурашпай койсо, мен учурашпай койду деп таарынасызбы? Жок, ал эч ким эмес. Кайнене сизге таарынып, сизге ызасын айтып атканы жакыным экен, балам экен, уулумун аялы экен, менин неберелеримдин апасы экен, менин капризим көтөрөт, мен жакынмын. Карыганда менин карылыгым ошонун колунда деп таарынып аткан болсо, мен ошону билбей калыпмын деп койсоңуздар, отур сиздерге. Акыркы мастер-класс, эки адам кажылдашса, урушса, дайыма акылдуусу жеңилет. Сиз кайненеге уступкага барганда, бүгүн мен акылдуусу болдум деп коюңуздар. Акыркысы, мен
дағы қайнене ұлым. Мен Аллахтың разышылығы үшін қыла берейін, бір мезгілде менің келінім дағылады деген ниет. Аны кешіріп қоюға, көңіл бөліп қоюға жардам береді. Эми жана волнительный момент қайненелерге дағы кеп кеңеш. Қайненелердің ең чоң эле көйгөйү биздин баягы апаларыбыз эртең қайненең мурдуңа чайды куят дегендей кошуналары, достору, улуу абысындары, мурун келин алган эжелери келинди башынан карма. Кийин алың жетпей калат айтып коеюн. Мына биз көрүп атабыз го. Чалчактатып жибердик да кап, кеч болуп калды деген анда эксперттер болот. Ошон үчүн кайнене корунуу, күтүү, качан чалчактап кетет экен, качан башынан кармабасам келиним мени тоготпой калат экен деген программалар сиздерге чагылат дагы. Жакшына болуп атсаңыз деле мынтип карай бергенден улам анан мен эмне болдум деп сиз карап пикир келишпестик чыгарат. Урматтуу болочоктогу жана азыркы кайненелер. Келин сиздин экинчи эле кызыңыз. Айырмасы кызыңыз бирөөнүн ишин кылганы, бирөөнүн тукумун улаганы, бирөөнүн үйүнө барып жашаганы кеткен болсо, келин атасын, апасын, жакындарын, үйүн, жайын, балалыгын, эркиндигин, жыргалчылыгын таштап сиздин үйүңүзгө кыз болууга келген бала. Аны түшүнүш үчүн бир мезгилде келин болгонуңузду эле эстеп коюңуздар. Тура эмеспи? Баарыбыз эле келин болуп келгенбиз. Гел, чай иче берсе, жок курсагым ток деп 3 күн жүргөнбүз го, ичпейм мен депчи. Бирөөнүкүнө барып, мисалы, маршрутта отурганда орунга көнгөнчү кандай, ошол креслого отурганчы. А жашап калыш деген кандай депрессия, кандай стресс. Бала ал, сиздин кызыңыз деле дайым сизди уктуп эле. Жүгүр тура калчы, бүгүн манты жейбиз, апа жөө эле коелучу деген сыяктуу келин деле сиздин кызыңыз сыяктуу. Ушуну эле кабыл алып бузулуп кетти, анан эчтеңдеп кетти, тоготпой калды дебестен эле бала да бечара жаш. Өзгөрөт, бул мени жакшы көрөт деген программабызда кала берсек, анда жашоо жеңил болот. Мен келиндерге суроо берейин. Мындай чындап колуңуздарды көтөрүңүздөр. Ким кайненесин күйөөсүнүн туулган күнүндө чалып, рахмат апа, менин күйөөмү төрөгөнүңүз үчүн деп жылда рахмат айтат? Машаллах. Машаллах. Анан ошодон кийин урушуп кеттиңерби анан? Жырга айтал. Разы болот. Сиздин мээнетиңизди бирөө бааласа кандай болосуң? Жылда экөөбүз курбубуз. Мен силерге барайын, белек берейин, досум деп кабар алайын. Рахмат деп алып коюп, меникинди унутуп калсаңыз, 3-чү жыл мен барамбы сизге? Жок. Кайнене да ыраазычылыкты сүйөт. Ал эки эсе муктаж. Себеби 45 жаштан кайнене болсо деле жаш болуп жаш эмес, кары болуп кары эмес. Биринчи депрессиялык куракка кабыл болгон мезгили. А 70-те буту ооруп калган болсо, анда базардан кайтып калган мезгили. Эки эсе алкоо менен баалоого муктаж. Менин сунушум салт кылабыз. Кадимкидей эле кайненеге барганда биринчи күнү жүгүнөт деген сыяктуу эле. Кыргыздын келиндери тоо кылдым, бардыгы күйөөлөр кайненелерине чалып алып, күйөөлөрүнүн туулган күнүндө рахмат айтат экен деген дүйнөгө тарай турган болсун. Мен кайненеми, өзүмдүн кайненеми 8 баланын энеси, баатыр эне, билимдүү, мугалим аял, карапайым үй бүлөдөн чыккан, түшүнүктүү аял. Эми ушул балдарым деп 17 жашында турмушка чыгып, 35 жашында 8-син төрөгөн экен. Турмушка чыккандан кийин мен 8 жыл аралыгында 8 баласын туулган күндө тең чалып, папа, төрөгөн күнүңүз менен. Эми белек алып бере албай калдым эми. Биз да сизге окшоп баатыр эне болойлу, апа, деп чалып куттуктап жүрдүм. Бирок бир да жолу ошого рахмат айткан жок, маани берген жок. Жолла, рахмат балам, рахмат балам. Деп ошентип анан 9-чу, 10-чу жылы анан жолдошумдун туулган күнүндө мен боюмда болуп, 41 неделялык барып, ичиңи жарабыз, срогуң өтүп кетип атат деп мен больницага жатып, ошодон 3 күндөн кийин турдум. Ошентип калып чалбай калган экен. Кечкурун келди. Баласынын туулган күнүнө келип, кайра мен үйгө келгенде айтып, Нургыз айныды деди. 10 жылдан бери мени балдардын туулган күнүндө куттуктачу эле, бүгүн мага чалган жок деди.
Мага айтпаган менен ага жагымдуу болгонун мен ошондо сездим. Мага айтпаган менен анын көөдөнүндө жылуулук жаратып атканын мен ошондо сездим. Мен ага болгону 1-2 жинсам кеткендир. 1 мүнөт убакыт кеткендир. Ден соолугун сурап койгондурмун. Кадыр баркым түшкөн жок. Бедел баркым эч ким тепкилеген жок. Бирок канчалык жагымдуу болгондугун мен ошондо сездим. Ошон үчүн кайненелерге ыраазычылык айтуу менен катар эле кайненелер баса турса келинге бата бере бериш керек. Апа, чай ичип алыңыз. Рахмат балам. Балаңдан көрө амин. Келиниң өзүңдөй чыксын амин деп бири-бирибизди баалоо бул коомду агартат жана мамилелер түзөт. Менин 5 эле мүнөт убактым калыптыр, көп сүйлөбөй түшүңүз деп тияктан бирөө белги берди. Суроолор болсо мен дагы Марзиянын стилинде түз эфир кылып берейин сиздерге, мүмкүн болушунча бир экөөнө жооп берем. Эми акырында идеалдуу келиндин модели кандай? Кантсем мен жакшы келин болом. Мындай кылдым эле болбоду. Ондой кылдым да болбоду. Носкисин үтүктөсөм да ыраазы. Я, мантым эмне болуп калыптыр? Мен 5 бармак кылып берем. Колго 5 камыр жаям күндө дей берет да. Идеалдуу келиндин модели кандай десе, бул мындай. Сиздерге жакшы эле угулуп атабы? Ким мен укса бир жолу алаканын чаап койсунчу. Рахмат, бирок эч ким укпай атыптыр да. Мына бир эле жолу алаканыңарды. Жок, бир эле жолу. Ушундай. Идеалдуу жакшы келин болуш үчүн бир эле суроо бересиң. Менин болочоктогу келиним мага кандай мамиле кылсын? Ачуум келгенде кантип койсун? Менин уулуму кантип сыйласын? Мен эшиктен киргенде кантип учурарсын? Менин туулган күндө эмне кылса экен? Мен асылып, эми балам экен деп кыйкырып койсом, кантип көтөрүп койсо экен? Ошондой боло бериңиздер. Мунун эрежеси жок. Сиз менин келиним мендей болсо экен деп башыңызды көтөрүп ишенимди Кудайдан тилеп туруп, Аллах, мага мендей келин бер деп айта ала турган келин болуңуздар. Ошол эле. Кайненеңиз бир мезгилде келип, "Мен келиниң сендей болсун" десе, чычалабагыдай болуңуздар. Ошол жакшы келиндин модели. Экинчи эреже, сиздин апаңызга сиздин келиниңиз, сиздин жеңиңиз кандай мамиле кылышын кааласаңыз, сиз кайнеге ошону кылып кое бериңиз. Ийилгенге ийилиш керек, чалкалаганга чалкалаш керек деген бул үй бүлөлүк мамилелерге жатпайт. Эгерде балаңыз сизге бактылуу карылык берсин, жакшы карымдуу болсун десеңиз, баардан мурда балаңызга атасына, чоң атасына, өзгөчө чоң энесине сүйүү берип, атасынын туугандарына жакын болууну үйрөтүңүз. Ошол мекенчил тарбияланган уул гана келечекте аялын эрчип подкаблушник болуп кетпей, көргөнүндөй сизди сыйлаган уул болот. Урматтуу айымдар, мен филологмун, мен илимпозмун, мен журналистмин. Аял дегенди кимдир бирөө ая деп айтышат. Мен айды ал деп айтам. Себеби аял кол жеткиз, аял сулуу болууга, аял назик болууга, аял корголууга, аял эне болууга жана аял белек менен гүл алууга жаралган. Ошол бактыңыздар өзүңүздөргө кут болсун. Үй бүлө академиясынын түптөөчүсү катары сиздерге айтарым, биздин слоган жаркырап жаша. Аял өзүн таап, өзүн сүйүп, бактылуу болуп, жаркырап жашаса экен. Ошондо жанындагы жигитине, күйөөсүнө сүйөө берип, балдарына мээрим төгүп, үй бүлө мүчөлөрү менен мамилеси жакшы болуп, анан коомдо ажырашуулар жок болсо экен деген тилек менен бүгүнкү чыгып сүйлөгөн сессиябызды аяктайбыз. Сиздерди жакшы көрөм. Кол чабуулар жаңырсын. Биздин ыраазычылыгыбыз мына ушул кол чабуулардын гана негизинде жетет экен. Жактыбы сиздерге? Жакпаса деле пайдалуу маалымат алдыңыздарбы? Мындай дейткен го, негизи баягы эл алдына чыккан инсанда
эми биз сиздерге жакпай калышыбыз мүмкүн деп баягы айтып атса, эми сиздер дагы жакпай калышыңыздар мүмкүн деп ошол себептерден баарыбыз эле бири бирибизди сүйүш үчүн бул жашоого бири бирибизге комплимент айтыш үчүн эле жаралган эмеспиз. Кээде ошондой болот го, адамды карап турсаң эле эмнеге. Айзат абикеч уруксат болсо бир суроого. Албетте, келиңиз. Ассаламу алейкум, мен болочокто боло турган кайненемин. Жүрөктө уйган нерсе кандай кайнене болом деп кыжалат боло берем, кеңеш бериңиз. Баягы келинден тескерisi. Сизге келгенде кайненеңиздин кайсы мамилеси жаккан эмес. Эмнеси жүрөгүңүздү орткан, эмнени күткөнсүз, келиниңизге ошону жасаңыз. Ошондо сонун кайнене болосуз, ошол эле. Сизге чоң рахмат айтабыз. Ордулууш жергесинен атайын келип, мына ушунча айымдын жоон жок дебестен бүгүнкү форумга келип катышып бергениңиз үчүн терең ыраазычылыктар болсун. Ыраазычылыктар куру сөз менен эмес, мына ушундай уюштуруучу тобу ыраазычылык кат жана гүл дестени даярдап коюшкан.